yoki mana 15 yoshli maktab o'quvchisi, garderob bo'limida ishlovchi asl o'zbek Islom Halilov. Barakalla. Bu haqda juda ko'p aytishyapti hozir. Ya'ni o'zini yo'qotib qo'ymasdan 15 yoshli bola. 15 yoshli bola, qarang, birinchi qavatda o'sha garderob bo'limida ishlar ekan, kiyim, kechak. Yo'q, men qirg'izman, chista qirg'iz. Qozog'istonda qilib turganlar, Qozoq bola deb. Qirg'iz tug'anlar, Qirg'iziston. Krok City'de bo'lib o'tgan o'qiyadan keyin bizden 2 jaranimiz sыйланган. Hozirgi uchurda 2 botirimiz aniqtaldi. Belek jana Nurbol. Hozirgi uchurda botirlarimiz o'ruqxonada dorilanib jatishadi. Bulardagi seniki meniki bo'lbosin. Bular toza qirg'iz jarandari. Albatta videoga like basib batırlarınızda qo'llab ketingiz. Kommentariga yozganni da unutmangizlar. Крокус City'de eldi qutqargan dostlar, Belek менен Нурбол. Крокус City холду eldi qutqaruuга жардам берген дагы 2 кыргызстандыктын ысымы белгилүү болду. Алар Белек менен Нурбол. Белек түтүнгө уланып калгандыктан учурда ооруканада. Ал эми Нурбол психологко каттап жүрөт деди алар. Өспүрүм жигиттер өз окуясын айтып беришти. Азыр мындан басып кетсем, мен эркек сабаты менен кантип бердим көз карайм. Где-то человек 20-25, ну примерно так был. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ташиев Орусиядағы мигранттарға қарсы маанайы тууралуу айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвадагы кол салууга байланыштуу пикирин билдирди. Ал 30 мартта Фейсбуктагы баракчасына бул окуядан улам Орусияда мигранттарга каршы маанайдын жаралуусуна жол берилбесине үмүт кылаарын жазды. Кыргызстан Крокус City холдогу окуяга болгон терең кайгыруусун билдирет. Террорчулардын улуту болбойт. Улуттук касчылыкты козуткусу келген террорчулар уюмдарга жетеленип бүтүндөй бир улутту айыптоого, Орусиядағы мигранттарға қаршы маанайдын түзүлүшүнө жол берилбеши керек. Өзүм тараптан Тажикстандын атайын кызматтын чынчыл экенин белгилеп кетейин. Алардын террористтик жана экстремисттик уюмдарга каршы күрөшү тынымсыз уланып жатат. Азгыргандардын таасирине бардык эле өлкөнүн жарандары кабылып калышы ыктымал эле. Теракт уюштурууга буйрутма бергендер бир өлкөнүн жарандарын жөн жерден тандап алган жок. Достук мамиледеги мамлекеттердин атайын кызматташтарын биргелешкен аракеттери псевдоисламчылардын кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербейт деп ишенем, деп жазды Ташиев. 22 мартта Москвада концерттик залда куралдуу кол салууда кеминде 144 кишинин өмүрү кыйылды. Соңку маалыматка караганда 382 адам жараат алды. Алар камуфляж кийген 4 кылмышкердин туш келди чыгарган огунан андан кийин башталган өрттөн каза болгон. Айрымдары оор абалда ооруканага жеткирилип, ошол жактан өзүлгөн. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы кабалага байланыштуу 11 шектүү камалганын билдирди. Казакстандын аймактарында суу ташкындап 7783 адам эвакуацияланды. Убактылуу жайгаштыруу пункттарына 3131 киши жеткирилген. Алардын 1093 балдар. Куткаруу иштерине 6000 адам тартылып, алар 3000 техника жана 12 тегучак менен иш алып барууда. Гараж кулады уже. Көшемен кетті, есік алдымен кетті, қора біткен, нөл болды мен. Мен көршінің қорасы вообще нөл болды, қорасы төбесінде